Шылтоо издебегиле. Кантип окуйт эми. Бул наркомания эмес да, нашаны кантип жашса болот. Жөн эле кантип окуса болот. Жөн эле ачкылады окуй баштагыла бисмилла. Себеби атом бомбасын чыгар десе, шылтоо тапсаң болот, чыгара албайм деп турабы. Айфонду ойлоп таптесе, шылтоо тапсаң болот. Же болбосо бир күндө Гималайга чыгып түшсө, шылтоо тапсаң болот. Бирок китеп окуй албайм деген шылтоо эмес да. Бирөө айтат имиш. Айланайын, арак менен тамекинин ушунчалык зыян экенин китептен окуп алып жүрөгүм түшүп калды. Мындан кийин такыр китеп окубайм деп коет. Ошон үчүн бул болгону шылтоо. Тоонун башында ая отурат дейт. Түбүндө байкуш коён чуркап баратса, коён дейт имиш. Не десе, беркегин деп коет дейт. Коён байкуш кыйналып 3 саатта чыгып барса, нас барбы деп сурайт. Анан коён унчупай түшүп кетиптир. Анан тоонун түбүнө келип алып туруп, аю беркегин дейт имиш. Бир семиз да тоголонуп, жумаланып, арагын зурга түшсө, нас жок деп коет. Ошон үчүн жок эле нерсени шылтоо кылбагыла. Китепти окуш керек. Көрөсүңөр, китеп окусаңар жашооңор өзгөрөт. Азыр көп жаштарды карасаң, өзүнчө эле стресс, өзүнчө эле проблема, өзүнчө эле кыйналган, дуктар өчкөн, жүрөктөрү сыгылган. Эмнеге анткени көп жаңылык көрүп атасыңар, жаңылыктарда бүт эле проблема. Күнчөнү тээп кетти, уруп кетти, өлтүрүп кетти. Жаңылыктардан да ошону көрөсүңөр. Фейсбуктан да ошону көрөсүңөр, интернеттен ошону көрөсүңөр. Жаман нерсе адамды сыгып таштайт. Ошон үчүн позитив нерселерди көргүлө, көзгө жуккан нерсе көңүлдү доңойт. Ушуну эстеп койгула. Анан экинчиси, клиптерди көрүп атасың. Клиптерди карасаң, бүт эле баягы жигиттер таштап кетип, сүйүү проблемасы болуп, көздөрүнүн боёгу менен кошо аккан кыздар мынтип чыйла. Анан айнекти карап алып, түргүн кырсы менен кызым айнекти карап отурат. Эмне болду мунага? Десем, ушуну үйрөнүп алып тур, аяктан клиптен үйрөнүп алып тур. Кайсы клиптен десем, баягы жигиттер менен проблема болуп, анан айнекти карап, жаңгыр жабып илеп отурган кыздар бар го? Ошолордон үйрөнүп алыптыр. Кызга, кичинекей кызга да ушул жугуптур. Ошон үчүн жакшыны көргүлө, жакшыны ойлогула, жакшыны сүйлөгүлө, китептен көп жакшы нерселерди табасыңар. Духун көтөрүлөт, стресске каршы эң жакшы нерсе ошол. Зренияны да оңдойт экен бул. Акылды да оңойт. Сөз байлыгы да жакшы. Сөздөрүң даамдуу боло баштайт. Өтүмдүү боло баштайт. Үй бүлөңдө жашоо кызык болот. Бир сөз бар го, жубайлар бар, аңгемеси түгөнгөн, а махаббат түгөнбөгөн аңгеме деп. Аялың менен аңгемең түгөнбөйт. Ошон үчүн китеп оку.